Мурда Көкжөтөлдөн кийин чыкпай калып элдер тааныбайт эле да. Эмди бул ыр деген казактардын элдик ыры болгон ойдокмун. Өзүмдүн ырларымды, авторский ырларымды жазып баштадым. Бийге ылайыктуу болчу, тойлорго ылайыктуу болчу. Карантин болду го 3 ай. Ошол убакта жазылган ыр башкача бир атмосферасы болот. Чоң сахна негизи мен эң биринчи бий менен чыккам. Көбүбүз аткаруучубуз да. Баары бир эле музыка тартып берет да. Көз карашыбыз кичине эки башка болуп калды. Үйлөнө турган убакыт эле келип калды буюрса. Саламатсыздарбы, урматтуу Медиа 24 каналынын көрөрмандары. Бүгүн бизде конокто кыргыз эстрада ырчысы Норус Алымбаев. Саламатсызбы? Саламатсыз. Ушул көптөн бери баягы теле жагынан көрүнбөй калдыңыз. Чыгармаларыңыз көп укпай калды. Баягы убагында Көкчөтөл деген ыр менен атактуулукка жеттиңиз. Ошол убакта көп көрөрмандарды топтой алдыңыз өзүңүзгө. Азыркы учурда эмне иш менен алек болуп атасыз? Чыгармачылыгыңыз кантип атат? Эч жака деле жоголгон жокмун. Ошол убактан бери 1-2-3 ыр чыгардым негизи. Андан кийин мурда Instagram жаңы өнүгүп келатпады беле 2014-жылы. Андан кийин ошол убакта азыркы убакта чыккан болсо ошондо жакшыраак болмок болуш керек. Себеп дегенде азыр бир ыр менен эле көптөгөн аудитория топтогонго мүмкүнчүлүк бар да. Instagram аркылуу, башка соцсеттер аркылуу. Анан азыр болсо, азыр деле творчество менен алекмин. Жакында эле клипим чыкты, Аттиңай деген ырга. Муселе аттуу кыз менен чогуу ырдаганбыз. Ошо азыркы дагы бир ыр даярдап атабыз. Баягы ар бир эле бир шоу чөйрөсүндө жүргөн адам бир ыр баягы атактуу болуп кеткен бир ырды кармашат экен дагы, ошонун артынан баягы дагы бир атактуулукка жетип кетет экен. Бир ырдын арты менен эле атактуу болуп кетет экен. Бирок ошо сиз деле Көкчөтөл менен көп киши баягы көрөрмөн топтодуңуз, бирок ошондой бир моментте кармай албай калдыңыз окшойт да. Бунун себептери мен ойлойм, бул ыр деген казактардын элдик ыры болгон Көкжөтөл деген. Андан кийин ошол направление менен кетиш үчүн мен ошондой ырларды чыгарышым керек болот. Анан мен өзүм дагы азыр ырларды чыгарам. Мен чыгарган ырларым, өзүмдүн авторский ырларым стили кичине башкачараак да. Көкжөтөлгө ыр жазам, огону чыгарам. Анан кийин кичине башкачараак болуп калат экен. Ошол направлениеге кетиш мүмкүнчүлүк болуп калат экен да. Анан ошондуктан азыр өзүмдүн ырларымды, авторский ырларымды жазып баштадым. Буюрса, вот жакында эле жана Аттиңай деген ырыма көрдүңүзбү? Ошол буюрса эми дагы көптөгөн ырларды чыгарайын деген ой бар. Алдыда бир ыр жазылып атат. Көбүнчөсү ошо авторский ырлар болот буюрса. Баягы Көкчөтөл деген ырдан кийин бул баягы бийлей турганга, ушундай болгонго ыңгайлуу ыр болчу, бул өзү негизи жанры боюнчачы. Ооба. Бийге ылайыктуу болчу, тойлорго ылайыктуу болчу, мындай байрамдарга. Өзүңүз кайсыл жанрга жакынсыз негизи? Мен өзүм көбүнчө мен кичинекей кезден 16 жаштан баштап кафелерде ырдап иштедим. Ошол убактан бери эле орусча, англисче, кыргызча ырларды ырдайбыз. Андан кийин ошо кафеде ырдалган ырлар элге азыркы болуп аткан эле поп музыка, поп жанрындагы музыкалар көбүнчө кетет го. Радиолордо, кафелерде ошол ырларды ырдай берип, ошондой исим калганбы, ошондой поп жанрындагы ырлар да, көбүнчө жактырган ырлар. Аттиңай деген ырыңызды айтып калдыңыз да, анан ар бир эле чыгармачыл адам баягы бир нерсеге эргип алып, бир нерседен баягы жашоосунда бирдеке болгондо бир ошондой ырлар жазып калат да. Сиздин баягы жашооңузга тиешеси барбы, өзүңүз жазган ырларыңыз? Ал ырдын, ооба, албетте. Ал ыр деген былтыр карантин болду го 3 ай. Ошол убакта жазылган ыр. Негизи өзүм каалап жүрчүмүн кыргызча жыттанган мындай ырды, бирок современный жанрда жазайын деген ой бар болчу. Анан
үйдө отуруп калдык 3 ай. Ошол убакта кыргызча китептерди, ошо сөздөрдүн маанилерин аябай изилдеп, ушинтип отуруп, анан кийин ошол убакта жазылганыр былтыр карантин убагында. Клип дагы бир өзгөчө экен, кимдин идеясы болду? Клиптин идеясы негизи жаңы ошо сөз жазылып атканда, ыр жазылып атканда эле ошол клиптин кичине образдары келген башында элечи, кандай идеясы. Андан сырткары, анан кийин балдар болуп чогуу отуруп, ошону кеңешип, үстүнө да бир идеяларды кошуп, анан коздоп, ошентип анан тарттык. Анан карантин деп калдыңыз, бул карантиндагы көп чыгармачыл адамдардын баягы чыгармачылыгына таасирин берди. Сизде кандай болду? Мага деле бирок ошол кээ бирлер айтып атат, карантин убагында бирөө 3 айдын аралыгында 300 ырга болгон жазыптыр да. 300 ыргабы? Ага баягы бир жакшы таасир берген да, чыгармачылыгын өркүндөтүү үчүн, өстүрүү үчүнчү сизге кандай болду? Меники 300 деп айтпайм, албетте. Меники бир топ эле азыраак болушу мүмкүн. Мага дагы ошол карантиндин таасири үйдө отуруп калгандыктан мындай убактыны каяка жумшаарын билбей, ошо күчтүн баарын ошо творчестводон чыгардык да. Ошол убакта деле менде көптөгөн обондор чыкты. Азыркы убакытка чейин ошолорду жазып чыгара элекмин. Жакында буюрса ошолордун баары чыгат деген ойдомун. Ушул чыгармачылык ким аркылуу өттү сизге? 13 жаштан деп калдыңыз, 16 жаштан баштап кафеде ырдап баштадым. Деле оңой эмес да. Өзүм ырдап баштаганыма мектептен эле ырдап баштагам. Бул түрткү болгон себеби бул апам жактан бүт баары тең ырдашат. Бардыгы ырдайт, бийлейт, тамада, ушундай да. Анан кийин ошол жактан кичинекей кезде эле үйдө коноктор келсе ырдатып эле бизди. Анан кийин коноктор келип бизге акча берип ушинтип өтчү. Ошол убакта сонун болчу, ошолдон бери эле ушундай ырдап, ар дайым жанагындай ырларды жаттап, стих айтып берчүбүз. Ошондон улам калса керек. Бирок атам дагы аккордеон гармошка ойночу экен, бирок аны өзүм көргөн эмесмин. Апамдар айтып калчу да. Ошо айылда отуруштар болгондо ошо атам гармошка ойноп бийлетишкен эле. Илхом кандай учурда келет? Эргүү. Илхом негизи жан дүйнөдө башкача сезим болот. Ошол убакта келет, кээ бирде өтө маанай жок кезде болуп калат. Кээ бирде аябай кубанып аткан убакта болуп калат. Бирок илхом мындай көнүмүш адатта келе бербейт да. Ошо өзүнүн башкача бир атмосферасы болот. Ошол моментте келет, мындай өзүнөн өзү эле обондор кыйналып чыкпайт да, өзү эле агып башталат да, агып өзү эле чыгып диктофонго сразу алып чыгам. Жастырып. Азырда баягы элге таанылуунун оңой жолдору өтө эле көбөйүп кетти. Instagram, TikTok дегендерчи. Ошол жаатта кандайсыз? Жакынсызбы аларга? Негизи аябай ошол жактан аябай алыс экен. Себеп дегенде мен деле Instagramды күнүгө сүрөт жүктөп андай кылбайм. Бир жумада бир, 2 жумада бир сүрөт ушундай киргизип коем. Билбейм, элдерге может кээ бирлеринде ушундайга шыктуу болот экен. Мен көп көңүл албай койдум да. Атактуулук кубайт экенсиз да, өзүңүздүн чыгармачылыгыңыздын үстүндө эле иштеп, баягы бир атактуу болуп кетсем экен, монтип кетсем экен деген бир эме жок. Ооба, негизи ойлойм, эгер ыр жакшы болсо, эл анысы жок эле убакыт болуш керек. Бирок албетте ал дагы инструмент, Instagram дагы колдонгонду билиш керек го дейм да, азыркы заман болуп жашоодо. Ошо бирок меники мен такыр мындай күнүгө жүктөп, постоянно эме кылып, бир контент кылып, ушундай кылгандан алыс экенмин да өзүм. Кайсыл аспаптарды ойной аласыз? Аспаптан гитараны аз-маз билем, клавишаны бир аз ойнойм, жаттагандарымды. Ошол көбүнчө эле ырдайм кафелерде. Конкурстарга да катыштыңызбы? Мен Астанада 2013-жылы жарым жылда иштеп келгем. Ошол жакта мюзикл деген бир эме болгон.
проект ошол жака бир аз ырдап эле анан кийин бияка кетип калгам да башында катышып андан кийин конкурстарга катышып көргөн эмесмин. Кичинекей кезимде мектепте окуп жүргөндө Алло, мы ищем талант деген проект билген ошол убакта. Анан кийин ырдайм деп аябай ырды аябай жаттап даярданып ал убакта минусовка жок болчу. Агайлар болсо синтезатор менен ойноп берчү. Ал ырларды деле окшошпойт да минусовкагачы по-любому. Анан кийин ошентип ырдайм деп ошол конкурс күнү уялып эметип тартынып сүрдөп ырдабай койгом да. Анан ошо кичинекей кезде ошо көбүнчө эле ошо сүрдөп эмеде сахнадан коркуп ошондон көп чыгам ырдайм деп атып ырдабай калчумун да. Чоң сахнага алгачкы жолго чыккансыз баягы филармонияга? Чоң сахнага негизи мен эң биринчи бий менен чыккам. Өзүм мектепти бүткөндөн кийин эле филармонияда 2 жылдык студия бар. Ошол жерде хореографияны бүткөм. Анан ошол жакта биринчи курсту бүтөйүн деп калганда Акмарал би ансамблине алган да эмеге уже полставкага жумушка. Анан ошол убакта эле иштеп бийлеп баштадык. Андан кийин Акмарал жыл сайын 2-3 концерт берчү. Ошол концерттерде ошо чоң сахнага бий менен чыктым десем болот да. Андан кийин ыр менен ошо Көкжөтөл чыкканда ошондо чыктым. Эми ошол өзүңүздүн кайсыл жерден болосу ошол боюнча да айта кетиңиз. Мен өзүм Тогуз-Торо району, Казарман айылы, анан нарыраак Табылгыты деген айыл бар. Ошол жерден болом. Атам ошол жактан болот. Апам болсо Киров деген айыл болот, кошто айыл. Ал жакта мен Макмал мектебинде 5-класска чейин окугам. Андан кийин 5-класстан кийин биз чоң апабыз өтүп кеткенден кийин бияка көчүп келгенбиз ата-энебиз болуп. Андан кийин биякта 33 ошо биякта 33-чү мектепте сабакты улантып. Эми ушул азыр сиздин жеке оюңуз боюнча азыркы убактагы шоу чөйрөсү ырчылардын баягы сапаты кандай? Баягы биз өсүп атабызбы? Же балким артка кетип атабыз? Албетте өскөнү дагы бар. Көп азыр жаш балдар бар. Биз менен тең менен кичүүрөөктөр да бар. Көбү азыр гитара менен ойноп мурда билесиңерби, көчөдө гитара ойноп турчу эмес. Азыр көп балдар азыр парктарга барсаң гитара ойноп ырдашат да, аябай жакшы ырдашат. Ойлойм ошолор эгер өнүгүп дагы ошолор дагы алдыга чыкса, жакшы өнүгөт болуш керек деп. Баягы оончуларды деле алып карасак, баягы убагында мисалы Рыспай Абдыкадыров деген сыяктуулардын оондору бүгүнгө чейин сакталып калды да. А бизде баягы бир 10 жыл мурун алып караганда андай сакталган оондор жок эмес. Эмне кылышыбыз керек ошондой оон чыгарыш үчүн, ошондой баягы деңгээлге жетиш үчүн? Жеке оюңуз. Жеке оюм бизде конкуренция көп болуш керек. Эмне дегенде андайлар деле бар болсо керек арасындачы жакшы оондор чыгарган. Аны убакыт менен билинет да, кийинчерээк барып жаңыртып ырдагандан кийин анан жакшы болуп калышы мүмкүн. Америкада башка өлкөлөрдө ырчы өзү оон чыгарып, өзүнүн ырын өздөрү аткарат да көбү. Ошол себептен алар да ошо музыка чөйрөсү өнүккөн болуш керек да. А бизде көбүбүз аткаруучубуз да. Ошондуктан болуш керек. Баягы чыгармачыл адамсыз да сиз азыр. Өзүңүздү баягы чыгармачылыктан сырткары музыкасыз элестете аласызбы? Музыкасыз элестете албайм го дейм. Себеп дегенде мен деле ошол убакытка чейин музыкадан башка иштерди кылып көрөйүн дедим негизи. Андан кийин баары бир эле музыка тартып берет да. Ушундай да, музыка өзүнө тартып берет. Ошондуктан башка профессия деле ойлонуп деле көргөн эмесмин, чынын айтсам. Жаш бала кезимде каялдарым көп болчу бирок. Космонавт болгум келчү.
Анан кийин актер болгум келчү, боксер болгум келчү көбүнчө. Бирок азыркыга чейин ошол бокс жагат да. Эмнегедир ар дайым көрүп, ушундай көрүп турам да. Ошондо спортко жакынсыз. Өзүңүз спорт түрлөрү менен катышып көрүп? Ооба, мен өзүм тайский бокска катышчумун. Бокстун өзүнө дагы бардым. Азыркы убакта тренажерный залга эле ушундай барабыз. Хайпка көз карашыңыз кандай? Хайпка көз карашым жакшы эле. Эми сындабайм. Элдер хайп кылып атса, жакшы эле нерсе болсо керек өзүлөрү үчүн. Бирок мен өзүм мындай хайп кылам деп мынтип аракет кылбойм да. Алдыда кандай максаттарыңыз бар эми? Алдыда максаттар көп. Азыр ошо биринчи алдыдагы максаттардын алдыңкылары ырларымды чыгарайын деген ой бар. Менде азыр обондор көп, текст жазылып элек обондор. Ошолорду чыгарып эл алдына чыгарсам деген оюм бар. Ошо элдер калың элге таанылсам деген ой бар. Ошо мурда көк жөтөлдөн кийин чыкпай калып көп элдер тааныбайт эле да, кебетемди көбүнчөсү эле ырды билет, угса тааныйт, анан кийин өзүм кебетем тааныбайт. Ошондуктан мен азыр ошо творчество менен иштейин деген максаттар бар. Баягы кыргыз эли бул өнөр жактан дагы баягы шакирт таптап келген, устат бирөөнү устат кылып келген. Өзүңүздүккө баягы кимди устат катары көрөсүз? Анан шакирт таптоо жагына дагы бир көңүл бурасызбы? Мен көп эле ырчылардан сабак алам десем болот. Мен азыр аябай көп ырчыларды угам. Ошолордун ар бири мага бир таасир берет да. Албетте, мен азыркы учурда студия иштетем, балдар бар, ийничектер бар. Аларга менен ошо өзүмдүн ой жүгүртүмдү, музыкага көз карашымды ошолор менен бөлүшөм, алар бөлүшөт. Мындай шакирт топтоп атайын деле мындай аракет эле кылбайм, эми ошо чогуу иштейбиз да. Ошол менен ошол аркылуу бирибиздин ой жүгүртүбүз, бирибизге ушундай эметип бирибиз менен алышып беришип, ошону менен мындай эме болуп туруш керек. Жаштуунбу алар? Ооба, менден кичүү балдар бар, менен тең балдар бар. Саясатка кандайсыз? Балким саясатка чакырып, бир ошол саясат жакка барайын деген да ойлор жокпу? Негизи кичинекей кезде жана максаттар аябай көп болот го. Эч кандай эме жок да, преграда жок болот го кичинекей кезде. Анан кийин ойлонорсуң, президент болгум келчү кичинекей кезде. Анан кийин бирок чоңойгон сайын ал нерседен уже өтүп калат экенсиң да. Уже бир профессияны тандадың, ошол менен эле. Анан азыркы убакта андай там политикага мындай эмем жок да. Политикага кызыкпайм деле көп. Мындай үстүртөн эле карап ушундай. Азыркы убактагы саясатты кандай баалайт элеңиз? Саясатчыларды? Азыркы убактагы мен оюм боюнча азыр өзгөрүү болуп атат го деп ойлойм. Себеп дегенде көптөн бери жасалбай турган иштер кичине алдыга жылып аткандай сезилип атат да. Жеке жашооңуз жөнүндө да айтсаңыз өзүңүз. Жеке жашоом азыркы убакта бойдокмун. Негизи бул убакытка чейин бир кыз менен сүйлөшүп келаткам. Андан кийин жарым жылдан ашты да. Акыркы убакта ошо бир көз караштар жөнүндө сүйлөшүп, ошол көз карашыбыз кичине эки башка болуп калды. Ошо эки башка болуп калды. Анан ошондон улам анда экөөбүздүн жолубуз эки башка экен деп ошойдон азыр ошо сезишпей калганбыз. Кандай кыздар жагат эми? Кандай кыздар? Мага кыргыздын мындай ыймандуу кыздар жагат. Мындай уятты билген, жашоодо бул өзүм жашоом, өзүм билем кандай деген сыяктуу эмес, мындай уят сый дегенди билген, ата энени сыйлай билген.
ошол убакта эле кыз киши негизи ийкемдүү, кыз киши кичине акылдуураак болот эркекке караганда, мындай болуш керек деп ойлойм да. Ошо ушундай жакшы мүнөздүү кыз менен кыздар жагат. Эми баягы кыргыз элинде бул бойдокторду көрсөтсө качан үйлөнөсүң, качан өтөсүң деген бир суроо бар да. Ушундай суроо сизде деле болсо керек. Кандай деп жооп берип атасыз ошолорго? Ошо тапканда Кудай буйруган күнү болуш керек. Буюрса мен деле үйлөнө турган убакыт келип калды. Буюрса ошо качан тапсам, Кудай буйрса ошондой үйлөнөм да деген. Эс алууга кандай көңүл бурасыз? Мен жумушум негизи эле өзү эс алуу. Чындыгында күндү эме кечиндеси ошо кафеге барып ырдайбыз. Ырдаганда ошондон дагы бир рахат алабыз. Анан мындай жан кейип, мындай оор деле жумуш жок да. Ошо эме жумушум өзү эс алуу. Эс алуу менен жашап келаткан экенсиз да ошондо. Эми баягы кимди кумир тутасыз? Кыргыз элинин дүйнө жүзүндөгү баягы эстрада ырчыларынанбы? Кумир туткан аябай көп, мен суктанган адамдар аябай көп. Чындыгында мен ар бир ырчыдан мындай эме алам да, мотивация алам, эргүү алам да. Бир ыр жагып калса, ушул ырды кандай жазды экен, кандай ушул ырды жазыш үчүн кандай ой жүгүртөт бул киши дегенде, ушундай сыяктуу эмелерди көп суроо берем да өзүмө. Ошолордон эргүү алам, көп ырчылар аябай көп. Кумир туткан, эргүү алган адамдар аябай көп да. Анын баягы көрө албастык деген дагы нерсе бар. Көрө албастык, бут тосуу. Сиздин чыгармачылыгыңызда ушул нерсеге жооптуңузбу? Албетте болсо керек бул нерсе. Бирок любой ситуацияда мен өзүм деле күнөөлөйм да. Бирөөнү монтип мен могу үчүн мондой болуп калды деп эч качан андай кылгым да келбейт да. Себеп дегенде любой адам өзүнүн жашоосуна өзү жооп берет. Өзүнүн кандай жашоодо кандай өйдө ылдый болду, ошонун баары тең өзү эле күнөөлүү да. Ошондуктан көп деле ага маани бере бербейм, бут тосуп атат же болбосо көрө албай атат деген көп деле маани бере бербейм. Кандай ойлойсуз? Мен сизди ачып бере алдымбы көрөрмандарга? Албетте, сиздин суроолоруңуз, берген суроолоруңуз аябай жакты. Мындай адамды эме кылат экенсиз да. Тиги напрягать этпей жакшы суроо берет экенсиз. Андан кийин ошондуктан мен болушунча ачык сүйлөп, чын жүрөктөн дегенде. Кыргыз элине, жерине баягы өзүңүздүн каалоо тилегиңизди айтыңыз. Биринчиден силерге рахмат, чакырганыңарга, силерге ийгилик. Ошондой эле кыргыз элинде тынччылык болсун. Мындан ары жыланганда өнүгүү жолуна түшөлү. Жакшы өнүксөк, жаман кырсыктардан Кудай сактасын. Кыргыз элинде деги эле дүйнө жүзүндө жакшы тынччылык болсун.